Ассаламу алейкум, урматтуу Боро медиа каналынын көрүүчүлөрү. Өзүңүздөр көрүп тургандай, рубльдин баасы Кара Суу базарында 1 сом 38 тыйын, ал эми доллар болсо 84 сом 50 тыйын. Көпчүлүк акча алмаштыруучу жайларда алуусун жазып, бирок сатуусу жазылбайт экен. Көрүп турганыңыздардай, бул жерде сатуу 1 сом 40 тыйын, ал эми алуусу 1 сом 38 тыйын. Еврода да ошондой. Еврону көп жерлерде жок экен. Ал эми коммерциялык банктарда болсо евро 87 сом 70 тыйын, доллар 84 сом 50 тыйын, ал эми рубль салыштырмалуу 1 тыйынга кымбатыраак 1 сом 39 тыйын. Ал эми сатуусу 1 сом 42 тыйынды түзөт экен рубльдыкы. Доллар 85 сом 50 тыйын сатуусу, ал эми евро 88 сом 70 тыйын. Капитал банкта болсо доллар 84 сом 50 тыйын, евро 87 сом, рубль 1 сом 39 тыйын. Казак теңгеси 12 тыйын, ал эми рубльдүн сатуусу болсо 1 сом 42 тыйынды түзөт. Доллар 85 сом 50 тыйын. Кыргыз Швейцария банкы, бул жерде болсо доллар 84 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 39 тыйын, ал эми евро 87 сом. Мамлекеттик банк Айыл банк, доллар 84 сом 40 тыйын, евро 87 сом 40 тыйын, ал эми рубль 1 сом 39 тыйын. Рубльдүн сатуусу 1 сом 43 тыйынды түзөт. Мына ушундай негизинен салыштырмалуу рубль бир аз көтөрүлгөнүн байкасак болот.